Абдул-Малик ибн Марванга айтат. Эмне деп айтат? Эй, момундардын падышасы, мен сизге 4 сөз айтам. Эгерде ушул 4 сөздү жакшылап жаттап алган болсоңуз, сиздин мүлкүңүз, падышачылыгыңыз, бийлигиңиз бекем орнойт, туруктуу болот. Кол алдыңыздагы баш ийип турган карапайым эл сизге каршы чыгып, ар кандай кызычуулар болбойт деген да. Ушул сөздү тастап Зухри деген аалым айтып атат. Жакшы сөз деп атат. Пайдалуу сөз деп. Биринчиси, так аткара турганын билбесең, анда сен убада бербегин дейт. Бул эл башларга да тиешелүү. Анан мунун артынан аткара албай кала турган болсоң, сага сөздөр жайыт. Карапайым элден деп атат. Канча деген адамдар балким муну кылып беребиз, тигини кылып беребиз деп элге жаман көрүнүп алышы мүмкүн. Кийин аткара албай калса. Жана экинчиден сизди да алдап койбосун. Мындай бир алданып калбаңыз бул нерсеге. Бир нерсеге чыгуу жеңил болсо, түшүү да жеңил деп ойлобоңуз дейт. Бул мени билдирет. Бул сөздө кылып аткан ишиңиздин акыбетин ойло деген сөз. Бир жака жеңил чыгып кете турган болсо, жеңил түшүп кетем дебеңиз, ушул кайра кетүү жолун дагы ойлонуңуз деген сөз. Андан кийин жана амалдардын дагы жазасы бар экенин билиңиз. Анын акыбети бар экенин билиңиз. Бийлик байлык туруп калбайт. Мунун ар бир жакшылыктын артында жазасы бар. Акыбетин ойлоңуз деп. Андан кийин жана ошондой эле жакшылыктардын күтүүсүз жагдайлары бар. Чоң нематта жүргөндө немат бир орунда турбайт да эмеде. Ушинтип эле калып калам деп ойлобоңуз, сак болуңуз деп айткан дейт. Айрыкча жетекчилерге, кол астында адамдары барларга, эл башчыларга тиешелүү. Окуят.